ыр менен жашарталы. Жөнөкөй жайылган аскердик дастаркон. Түркүн түрдүү даамдагы тамак-аштар коюлбаса да, жоокерлердин майрамды жакшы маанайда өткөрүүсүнө, каалоо тилектерди айтуусуна мүмкүнчүлүк бар. Эң негизгиси элдин тынчтыгы жана өздүк курамдагы куралдаш досторунун амандыгы айтылып, аз убакытка болсо да майрам белгиленүүдө. Чек арабыз бекем, өздүк курамыбыз аман болсун. Кандай гана жагдай болбосун, аскердик тартип биринчи орунда. Ичкен ашын жерге коюп, кезектеги чек ара кызметине чыгуучу жоокерлер тапшырылган тилкеге даярдык көрө баштады. Бекзат Кудумбаев Кыргызстандын Тажикстан менен чектешкен Карабак айылындагы чек ара тилкесинде кезметтик милдетин аткарууга чыкты. Бул ал үчүн жоопкерчиликтүү жана сыймык экенин айтат. Анткени эл майрамдап жаткан учурда алардын тынчтыгын камсыздап, чек араны кайтаруу анын негизги милдети. Биздин милдет бул азыркы учурда бекитилип берген аймакты кароо. Ошондой эле мамлекеттик чек арада чек ара бузууларды, чек ара режимин бузууларды болтурбоо. Ошондой эле кандай гана күн болбосун, ошондой эле кайсыл убак болбосун, күн болобу, түн болобу, жаан-чачынга карабастан ушу мамлекеттик чек араны карап, ошондой эле мамлекеттик чек аранын бүтүндүгүн сактап келүүдөбүз. Бул учурда заставанын сакчысы да өз ордунда милдетин аткарууда. 1 жылдык аскердик мөөнөттө бардык эле жоокер майрам күнү мындай жоопкерчиликтүү күзөткө туш келбейт. Мен Кыргыз Республикасынын чек ара кызматында кызмат өтөп жатканыма өтө сыймыктанам. Азыркы учурда ата-энем, бир туугандарым, досторум жаңа жылдык майрамды майрамдап жатса керек. Мен болсо куралды колума алып, ошолордун сактыгын, элибиздин тынчтыгын коргоп турам. Ата-энемди куттуктап кетем, мени ушунчалык даражага жеткирип өстүргөнүнө. Майрам күндөрү башка учурлардан айырмаланып, көзөмөлдөө тапшырмасы чек ара заставаларынын башчыларына милдеттендирилет. Карабак заставасында да күчөтүлгөн тартип киргизилип, чек араны кайтаруу башчынын жеке көзөмөлүндө. Чек ара кызматы күчөтүлгөн тартипте кызмат өтөп атат. Анткени Кыргыз Республикасынын жарандары тынч жаңы жылды тосуп алуу үчүн биз болгон күч аракетибизди жумшап, кыргыз элинин тынчтыгын коргоо үчүн бардык күчүбүздү жумшап, ошонун негизинде чек ара заставасында жеке өзүм жооптуу болуп, чек ара кызметтерин чыгып кайра келүүсүн көзөмөлдөдүм. Ар кандай кырдаалдар майрам күндөрү пайда болуп калышы мүмкүн. Ошолорду жөнгө салуу максатында чек ара заставасынын башчылары жооптуу болуп турабыз. Баткен аймактык чек ара башкармалыгы Кыргызстандын Өзбекстан жана Тажикстан менен болгон чек ара тилкелерин кайтарып келет. Кандай гана кырдаал болбосун, чек араны көздүн карегиндей сактоо ар бир жоокердин ыйык милдети. Нургазы Жайнаков, Рысбек Мазайыт уулу, Ала Тоо 24, Баткен облусу.